Абалбаева Жазгүл Убраимовна Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү аймактык институтунун англис тили профилинин 4-курсунун студенти. Азыркы учурда БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунун студенттик омбудсмени. Президенттик стипендиясынын ээсинин талапкери. БатМУнун структуралык бөлүмдөрүнүн арасында өткөрүлгөн студенттик олимпиадалардын жеңүүчүсү. Абалбаева Жазгүл Убраимовна окуу иштеринде өзүнүн жигердүүлүгү, мыкты аткаруучулугу, жөндөмдүүлүгүнүн артынан жыл жыйынтыгы менен окуудагы жетишкендиктерин баалап, маданий массалык иштерде, спорттук мелдештерде активдүү катышкандыгы үчүн БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунан көптөгөн дипломдордун жана арда грамоталардын ээси болуп, ошондой эле 2018-2019 окуу жылынын 26 мартында БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунда өткөрүлгөн 5 тараптуу ынтымак ийгиликтин ачкычы аттуу стейкхолдерлердин биринчи форумунда окуудагы жетишкен ийгиликтери, өзүнүн чыгармачылыгы, жоопкерчилиги жана атуулдук активдүү позициясы менен институттун эң мыкты студенттеринин бири экендигин белгиленип, БатМУ сайынын директорунун ыраазычылык катын атасына Абалбаев Ибраимге алып берип, өзүнүн кичүү мекени болгон Лейлек районунун Андарак айылында ата энесинин сыймыктанган кызына боло алды. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынан Ош мамлекеттик юридикалык институтунда, Ош мамлекеттик университетинде, Жалал Абад мамлекеттик университетинде илимий практикалык конференцияларда окуган докладдарына Жазгүл Убраимованын жасаган илимий баяндамалары илимилүүлүгү жана актуалдуулугу менен айырмаланып, 1, 2, 3 даражадагы дипломдор менен сыйланып, илимий практикалык вебинардык конференцияларында, пленардык жыйындарда окуп келет. БатМУнун башкы мекемеси жана анын окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн студент жаштары арасында уюштурулган коомдук иш-чараларда активдүү жана чыгармачылдык менен аткарылган иштерде көптөгөн сыйлыктарга ээ болуп, алардын ичинен 2019 жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү сан ариптештирүү жылына карата Талас мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн студенттер билимдүү, бириктүү Кыргызстан үчүн аттуу жождордун арасындагы таланттуу студенттердин республикалык 4-достук фестивалына активдүү катышкандыгы үчүн Жазгүл Убраимовна Баткен мамлекеттик университетинин командасы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты ыраазычылык катты берген. 2020 жылы улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Баткен мамлекеттик университетинин студенттеринин арасында уюштурулган жеңиш элементарис аттуу онлайн кароо сынакта видеоролик номинациясы боюнча баш байкени камсыз кылгандыгы үчүн БатМУнун ректорунун диплому менен сыйланган. Абалбаева Жазгүл Убраимовна асылдык сапаттары менен студенттер арасында бааланып келет. Ал БатМУ сайыды ар дайым уюштуруп келген кайрымдуулук фондуна активдүү катышуучусу жана уюштуруучусу. Келечекте койгон максаты Кыргыз элинин чыккан мыкты инсан болуу менен тарыхта эс калтыруу жана Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошуу.